بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Мейримдүү, ырайымдуу жана бүткүл ааламдын жаратуучусу болгон, боорукер затыбыз болгон Аллах Таалага чексиз мактоолорду айтабыз. Андан соң пайгамбарыбыз жашоодогу мугалимибиз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу Аян телеканалынын телекөрүүчүлөрү, урматтуу Кыргызстан. Бүгүн биз сиздерге муфтият мимбары берүүсүндө буюрса дин деген теманын алкагында устазыбыз менен чакан маек курууну көздөп атабыз. Бүгүнкү берүүнүн мазмуну менен тааныштырып кетсек, алгач биз устазыбыз Аким Эргешевден Кыргызстандагы болуп жаткан диний жаңылыктардын алкагында бир 5-6 мүнөттөй сүйлөшөбүз. Андан соң биз өзүбүздүн дин деген эмне ушул темага киришебиз. Ал эми сиздер дагы ушул темага байланыштуу суроолоруңуздар болсо 91-70-70 номерларына байланышып суроо берсеңиздер болот. Ал эми темадан сырткаркы болгон суроолорду биз бул жака каттап калабыз дагы. Эфирдин аяккы 10 мүнөттөрүндөн баштап сиздерге жооп берүүгө аракет кылабыз. Анда эмесе бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. محمد وآل محمد. Сиздер көрүп жаткан Аян телеканалында муфтият мимбары теле долбоору, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн буюрса күнгө дүйшөмбү бизде бүгүн куттуу студиябыздын куттуу коногу келип отурган. Анда эмесе биз устазыбыз экспертибиз менен тааныштырып өтсөк. Ассаламу алейкум устаз. Жаңы күнүңүз куттуу болсун. Жаңы күндө сиз менен көрүшүп турганыбызга аябай кубанычтабыз устаз. Биз экспертибизди тааныштырып кетсек, Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын азирети муфтийинин орун басары Эргешев Аким устазыбыз бүгүн бизде конокто. Алгач устаз, биз сизден ушу Кыргызстандагы болуп жаткан диний жааттагы жаңылыктар менен учкай бир сүйлөшүп алсак, бүгүнкү күндө бизде кандай жетишкендиктер болуп атат? Бүгүн кандай окуялар болуп атат диний жаатта? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алгач сөзүмдү улуу жараткандын ырайымдуу жана боорукер сыпаты менен ооздонуп, ал затка болгон мактоолорумду, алкоолорумду, пайгамбарыбызга болсо салам салаваттарды жолдогондон кийин, албетте бүгүнкү күндө Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы өзүнүн жылдык пландын үстүндө, жылдык түзүлгөн пландын үстүндө өзүнүн ишкердүүлүгүн жүргүзүп баратат. Аны менен кошо быйылкы биздин жылыбыз өзгөчө жылдардын бири болуп, президентибиздин жарлыгы менен бул жыл ыйман, адеп жана маданият жылы деп аталып калгандыктан, бул жаатта бардык жерлерде бизге муфтияттын түзүмүнө кирген бардык хатибияттарыбыз, казияттарыбыз бул жыл аталаш аркасындагы иш-чараларды байма-бай өткөрүп турушат. Муну биз социалдык тармактан дагы башка жаңылыктардан да көрө алсак болот. Бул айтып аткандыгым жалпы биздин жалпы ишибиздин жылдык план үстүндөгү бараткан иреттүүлүгү жөнүндө гана айткым келип аткан учурда. Бирок негизги учурдагы бүгүн биз көңүл буруп, маани берип өткөзүп аткан иштерибиздин бири апрель айынын башына Кыргызстан мусулмандарынын 6-чы курултайы өткөрүлүүгө күнү белгиленип, ага даярдыктар жүрүп атат. Азыркы күндө Алымдар кеңешинин түзүмүнө талапкерлерди тизмеке алуу, аны менен кошо эле муфтийлик орунга талапкерлердин тизмегин тактоо иштери жүрүп атат. Бүгүнкү күндө иш өзүнүн нугунда. Буюрса мына ушул аралык ичинде апрель айынын башына чейин болгон каттоолордун жана тактоолордун аркасында буюрса кезектеги Кыргызстан мусулмандарынын курултайы болуп өтмөкчү. Курултайда кандай маселелер көтөрүлөт? Курултайдын маселелери бүгүнкү күндө бул маселени аныктай турган биздин орган бул Алымдар кеңеши болуп саналат. Алымдар кеңеши ошол күн тартибин өздөрү тактап, аныктап, андан кийин ал дагы муфтият менен биргеликте бүгүнкү күндө такталуу учурунда турат. Ошондуктан муну дагы мезгили келгенде элдин кулагына тугузулат. Андан сырткары бүгүнкү күндө биздин
жалпы дини чөйрөгө кирген дини түзүмдөр, анын ичинде мечит кызматкерлери, анын ичинде казыят кызматкерлери барысы, анын ичинде дини окуу жайлар мамлекеттен коюлган талаптарга ылайык бардыгысы тапшырмаларын өз мезгилинде бүтүрүп, кезектеги дагы пландык иш-чараларга эмне камданып аткан учур. Албетте, бүгүнкү күндөгү негизги жаңылыктардын дагы бири 2017 жылкы ажылык иштерди уюштуруу иштери бүгүнкү күндө өтө жакшы жүрүп аткан учур. Себеби дегенде 6 февралдан тартып 6 мартка чейин кабыл алуу мезгилине эшик ачканбыз. Биз мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жалпы Кыргызстан калкын, жалпы мусулмандарды да айтып кетет элем, катталууга шашылыңыздар. Эмне үчүн дегенде катталуу мезгили ченелүү, бирок ошол эле учурда биз билишибиз керек, быйылкы катталуу үчүн зарыл болгон бир кошумча төлөмдү талап кылдык. Эмне үчүн дегенде бул кошумча төлөм ошол эле ажылыкка кирген калькуляциялык баанын ичинен, бирок ошол бааны эртерээк кепилдик катары эмне төлөп кое турган $400 эмне бар, төлөм бар. Мына ошол төлөмдү кошо төлөш керек. Эртеңки күнү буйруса биз эртеңки күнгү алгачкы авиакомпаниялар ортосундагы болгон конкурсту өткөргөнү белгилегенбиз. Ажылык боюнча. Ошо менен кошо эле эртеңки күнү алгачкы ошол убактылуу республикалык штабтын жыйыны өтөт. Бул штабка 12-13 ведомстводан турган өкүлчүлүктөр келет. Ошол өкүлчүлүктөрдүн бардык мүчө болгон өкүлдөрдүн катышуусунда биз күн тартибиндеги 2-3 маселени эртеңки күнү карап, эртеңки күнү негизги алгачкы жыйынды уюштурабыз буюрса. Устаз, жылдары өзгөчөлүк бар элдерде ажылыкка болгон талап? Талап өзгөчөлүгү бар. Биз эмнеден айтсак болот? Өзгөчөлүктү мына кыска аралыктын ичинде өтө көп катталгандар болду. Мен ушуну өзгөчөлүк катары айтат элем. Эмне үчүн дегенде биз жылда эски жарыя берип, ошол берилген жарыянын бир алгачкы 15-20 күнүндө өтө аз адам катталчу эле. Бирок анын тескериси болуп быйылкы жылы алгачкы күндөн тартып эле катталуу өтө тез жүрүп атат. Катталгандардын саны күндөн күнгө өсүп атат. Ошондуктан быйылкы жылкы катталуунун дагы бир өзгөчөлүгү, катталуунун өзүн биз электрондук тизмеге койгонбуз. Электрондук тизмеге орун алган учурда банктык төлөмдүн убактысына жараша кезек алышат. Муну электронный очередь десек болот, же живая очередь деп айтышат. Ал деген сөз ошол электрондук кезекке турган учурда дагы анын банкка төлөгөн төлөмүнүн мезгили каралып туруп, ошого жараша эмне кезек берилет. Ал деген сөз ким мурдараак төлөгөн болсо, ал ошол мурдараак болгон кезекти эмне кыла берет, алып тура берет. Мына ошондой болгон өзгөчөлүк. Албетте биз 2016 жылкы болгон ажылык уюштуруудагы бир чоң жасай алган ийгиликтерибиздин бири ушул болду. Ал мына ошол катталган талапкерлерди электрондук тизмеге алып, электрондук уюштуруу иштерин жүзүгө ашыргандан кийин ар кандай болгон ызычуулар же болбосо талаш таштан маселеси эмне болду, жөнгө салынды. Ушул электрондук системага, компьютерлык системага эл канааттанып аткан билинет абы? Албетте, бардык жерде өздөрүнүн ыраазычылыгын билдирип атышат. Анын үстүнө бир гана элдер эмес, өзүбүздүн иштеп аткан кызматкерлер дагы, өзүбүздүн тутамыбызга кирген казыяттар дагы, хатыбияттар дагы. Ошол эле учурда ошол убактылуу республикалык штабка кирген мекемелер келген өкүлчүлүктөр дагы бир ооздон эмне деп атышат, буга чоң баа беришип, бул ажылыкты уюштуруудагы чоң ийгиликтердин бири катары таанып атышат. Устаз, кыскача суроо, кыскача жооп болсо керек. Ажылыкка барыш үчүн быйыл канча акча каражат керек? Мен ойлойм, бүгүнкү күндө биз баягы конкурстарды өткөрө элекпиз. Конкурстарды өткөргөндөн кийин ачыгыраак баа келип чыгат, бирок алдын ала мен айтсам болот, бул былтыркы эле баадан чоң айырма бербеши мүмкүн. Таптакыр айырма бербеши мүмкүн, берсе дагы анча чоң эмес айырма бериши мүмкүн. Жаңылыктар бүттү.
буюрса ушуну менен жетиштүү кылабыз го дейм. Сенин убактыбыз. Рахмат устаз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан муфтият минбары. Буюрса биз мына темага кирүүшүнүн алдында турабыз. Ага чейин биз кыскача көз ирмемдер менен сиздерге коштошуп турабыз. Андан кийин биз кайрадан эфирибизде улантабыз же баштайбыз десек туурабы. محمد وآل محمد. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Аян телеканалында муфтият минбары теле долбоору старт алды. Биз бүгүн дин деген эмне деген суроого жооп алмакчыбыз. Албетте биздин бүгүнкү негизги сурообузга жооп берүү үчүн Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынан атайын Азирети муфтийдин орун басары Эргешев Хаким ажы устазыбыз келип отурат. Буюрса биз бүгүн алдыда ушул темага толук болбосо дагы колдон келишинче жөнөкөйрөөк кылып, колдон келишинче түшүнүктүүрөөк кылып жооп алып бергенге аракет жасайбыз. Агай, устаз, дин өзү адамга мындай бир жашоодогу максатын орундаган, жашоодогу ордун аныктаган өтө бир чоң түзүм деп коебуз, өтө бир чоң система деп коебуз. Бирок ушул динди баарыбыз эле түшүнө бербейт экенбиз. Ошон үчүн бүгүн ушул теманы дагы сиздерге сунуштагандын бир себеби ушул болду. Устаз, бүгүн алгач эң биринчилерден болуп, эң алгач кадамыбыз болуп, ушул дин деген эмне? Дин адамга эмне берет? Динсиз деле жашоо өтө берет, бирок динсиз жашоо кандай өтөт? Дин бизге эмне берет? Дин бизден эмнени алат? Ушул деги эле ушул дин деген эмне деген сөздүн өзүнө алгач аныктама берсек, устаз. Албетте бул баягы дин деген эмне деген суроого философтор дагы жооп берет. Башка дагы коомдун катмарлары да жооп берет. Бүгүн биз сиз менен ушул диний позициядан туруп түшүндүрөлү десек, бирок сиз эфирге чейин айттыңыз, колдон келишинче ар тараптуу карап келгенге аракет кылдым. Ошол эле философтордун өз көз караштарын, ошол эле диний жааттагы деп. Анда бисмилла, устаз. Рахмат. Албетте бүгүнкү тема жалпы көрөрмандар үчүн да өтө маанилүү деп ойлойм. Көрөрмандар эле эмес, жалпы коомчулуктун баарысы үчүн өтө маанилүү. Өзгөчө кечээги биздин эркиндикти алып, дин тутуу эркиндигине жетишкенден кийин, же болбосо баягы мезгилиндеги жабык системадан чыгып, адамдар дин маселесине келген учурда эркин ой жүгүртүү мүмкүнчүлүгүнө жеткенден кийин, албетте бул талаптын дагы эмне деңгээли өстү да. Деги эле дин, өзүңүз айтып өткөндөй, бул жалпы адамдардын жашоосунан орду бар болгондуктан, ошол эле учурда баардык адамдар бирдей тааный албагандыктан, аны ар ким ар кандай эмне аныктама берип келет. Анын ичинде ошол эле дин тааныгандар, анын ичинде дин тааныбагандар, анын ичинде динди колдогондор, ошол эле динге каршы болгондор дагы эмне кылып келишет, буга аныктама берип келишет. Дин эмне дегенде, дин, сиз туура айтып өттүңүз, дин бул сөздүк өзүнүн эң кыска аныктамасына келгенде, сөздүк маанисине келген учурда бул баш ийүү менен жазаны айтылат. Баш ийүү анан жаза. Ал деген сөз, сен канчалык моюнсун алдың, ошого жараша жаза жыйынтыгын ала алдың деген сөз. Сен таптакыр моюнсунбайсыңбы, анда таптакыр сенин үчүн эчтеке жок деген сөз. Сен канчалык жогорку деңгээлде тутунуп жашай алсаң, ошончо жогорку деңгээлде анын акыбетін таба аласың деген сөздү түшүндүрөт сөздүк маанисинде. Эгерде аны кененирээк айта турган болсок, сөздүк маанисинде инсандын жеке өзүнүн пикирине, жүрүм турумуна, мамилесине байланышкан анын жеке түптөлүүсүн айтабыз. Ал түптөлүү, ал өзүнө тиешелүү болгон маселеде, ал өзүнүн чөйрөсүндөгү болгон адамдар менен болгон мамилесинде. Адамдар болобу, айбандар болобу, таштар, жандуулар болобу, жансыздар болобу, баарына кылган мамиленин, жүрүм турумдун, түшүнүктүн бир тутамын айтабыз. Аны менен кошо, Устаз, эметип койсом болобу сизге? Чакан экзамен тапшырып койсом болобу? Ошондо биз өзүбүз менен мамиле кылат экенбиз. Өзүбүз менен, Коомчулук менен мамиле кылабыз. өзүбүз бизи курчап тургандар менен, Чөйрөбүз менен. Анан бизди курчап тургандарга болгон өзүбүздүн түшүнүк ой пикирибиз. Аны менен кошо, алардын ичиндеги жансызы болобу, жандуусу болобу, акылдуусу болобу, акылсызы болобу, баарысына болгон эмнебиз? Мамилебиз. Ошондой эле үчүнчүсү жараткан, бизи жараткан Аллах менен болгон мамиле. Албетте биз качан өзүбүзгө жана тигилерге келгенден кийин анын
мен сөзүмдү бүтө электе сиз эмне кылдыңыз, сыноо өтүп кеттиңиз. Албетте ошол учурда инсанда мына ошол өзүнүн ойлогон, өзүндөгү турган пикирге болгон ишеними дагы ошого кирет. Мен айттым, кайсы бир жерге барган учурда мени чоң гүлдөр менен бир топ эл тосуп алат деп ишенип бардым. Эгерде мени бир жоон топ адам кучак гүлдөр менен тосуп алчу болсо, мен ал жерге кантип барышым керек? Ал менин түшүнүгүм, ал менин ишенимим болуш керек. Туурабы? Эгерде мен ошол жердеги жоон топ адамдын алдымдан гүл тосуп чыгышына толук ишенсем, анда мен ошолордун мага болгон сый урматына жараша мен да өзүмдү ошондой алып барышым керек деп даярданам. Татыктуу болуп барам. Эгерде мен ошого ишенбесем, анда мен ага да даярдыксыз барам. Бул ушундай эле болгон маселе. Аны менен кошо бул кайсы бир адамдардын бир топ адамдар болушу мүмкүн, кайсы бир чоң коом болушу мүмкүн, же бир үммөт болушу мүмкүн. Ошол ишенимдин артынан баскан, ошондой мамиле тургузган, же ошондой пикир арткан ушул топ, же коом, же үммөт, же жеке киши болушу мүмкүн. Бул биз айтып аткан диндин эмнеси? Тилдеги мааниси, аныктамасы. Устаз, кечиресиз, сөзүңүздү бөлүп коеюн. Бизде реклама. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз рекламага кезекти берсек, андан кийин сиздер менен көрүшөбүз. Muhammadin wa ali Muhammad. Аян телеканалы сиздин чөнтөгүңүздө. Мобилдик телефонуңуздан каалаган учурда жана убакытта www.ayan.kg сайтынан көрө алыңыздар. Muhammadin wa ali Muhammad. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Муфтият минбары теле долбоору ар аптанын дүйшөмбү күнү эфирден орун алат эле. Мында Кудай буйруп, бүгүн дагы сиздердин назарыңыздарда долбоор менен чогуу чыгып отурабыз. Бүгүн биз Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын Азирети Муфтийнин орун басары Эргешев Аким Ажи устазыбыз менен дин деген эмне деген суроонун алкагында маек куруудабыз. Албетте сиздер дагы биздин маекке кошулсаңыздар болот. 91 70 70 номерларына байланышып, өзүңүздөрдүн темага байланыштуу суроолоруңуздарды тартынбай бере берсеңиздер болот. Албетте биз сиздердин сурооңуздарга жооп берүүгө аракет жасайбыз. Ошондой эле эскерте кетсек, ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер биздин темага байланышпагандагы суроолоруңуздарды берсеңиздер болот, бирок сиздердин сурооңуздарга биз эфирибиздин аягында жооп алып бергенге аракет жасайбыз. Устаз, анда биз маегибизди улай берсек, диндин маанилик жагына келдик эле. Диндин терминдик түшүнүгүнө, же болбосо дин дегенде биз чындыгы эле анын нукура диндик ордундагы түшүнүгүнө келсек, анда албетте биз түшүнсөк болот, үммөттөрдүн кайсы бири аны ишеним менен же амал менен тутунуп келген негиздүү маселелердин топтому десек болот. Караңыз, үммөттөрдүн кайсы бири ал же ишеним менен же амал менен негиздүү деп табылган маселелердин топтомун айтабыз. Ал деген негиздүү маселелерге эмне кириши мүмкүн? Биз жогору жакта айткан инсандын ички ишеними, анын мамилеси, анын ой жүгүртүүсү, анын тарбиясы, анын таалими, анын акча табуусу, анын үй бүлө куруусу, анын бала өстүрүүсү, муктажга кол сунуусу, ушундай болгон негизги маселелердин топтомун эмне деп айтсак болот? Бул дин деп айтсак болот. Буларды тартиптеп берет дин. Иә. Бул топтомдорду тартиптеп берет дин. Дин тартиптеп берет да ошоларды. Албетте, бул мындай айтканда ошол негиздердин топтому дин деп айтылат. Жыйнагы. Ал негиздүү маселелер кайсылар? Биз айтып өткөн маселелер. Мына ошол маселелердин жыйнагы дин. Анан биз аны эмне кылсак болот? Акырын бир четинен ачып көрсөк болот.
Албетте, бул жерде биз ислам шариятындагы түздөн түз шариаттагы дин өзүнүн ордуна деп эмне деп келсек, анда биз айтсак болот, толук баш ийүү, моюн сунуу Аллах үчүн. Жана анын жалгыздыгын кулчулук иретинде таанып билүү, аны сөз менен да, амал менен да, ишеним менен да, пайгамбарыбызга кандай келген болсо, ошондой кылып жашоого ашырууну дин деп айтабыз. Натыйжасынан биз билсек болот, натыйжасында албетте мунун ичинде ишеним кирет, адеп ахлак кирет, өкүмдөр кирет, шариаттын ичинде келген. Анын ичиндеги тыюулар бар, анын ичиндеги болгон буйруктар бар, анын ичиндеги болгон жашоого тийиштүү маселелер бар. Мына ушул нерсени биз эмне дейбиз? Дин деп айтабыз. Устаз, эгер орунду көрсөңүз, ушул мусулман этикатында, мусулмандын ишениминде Аллах Таала тарабынан түшүрүлгөн 4 дин бар деп эсептейбиз. Алардын эң акыркысы ислам дини. Туура айтамбы? Жок, Аллах Таала тарапынан түшүрүлгөн азыркы дүйнөлүк диндердин арасында 3 эле дин бар. 3 дин. 3 дин бар. Бирок 4-үнчүсү буддизм дини деп аталат да, бул Аллах Тааладан түшүрүлгөн же Аллах Тааладан жиберилген дин деп айтылат. Бул көбүрөөк философиялык ишенимге же болбосо адамдар өздөрүнүн жашоосун өзү курган негиздерди эмне кылат, өзүнө алат. Ал деген сөз инсан катары ошол Будда динин негиздөөчүсү, ал эмне кылган, Будда кайсы бир баалуулук катары сунуштаган. Мана ошол нерсени ишке ашырууга чакырган. Ошону колдонуп жашаса адам үчүн жакшы болот деген эмнелерди бир эрежелик мыйзамдарды эмне кылган, элге окуткан. Мана ошол дин дагы тарыхта бул эмне деп айтылат, 4-үнчү дин катары таанылат. Бирок өзүнүн мына ошол чындап эле адам колунан жаралгандыгынын ордуна далил болуп, бүгүнкү күндө мына ошол Будда динин тутумдуп, ошону менен өнүккөн бир эч жерди биз эмне кылбайбыз, көрбөй келебиз. Ушул 3 диндин тарыхына кыскача токтолсок, устаз, анткени ушул ислам дининин өзгөчөлүгүнү ачып берүү максатында. Билесизби, мен бул нерсени 3 динге токтолордон мурда эң алгач Адам алейхисаламга токтогум келет. Эмне үчүн дегенде, Адам атабыз адам болуп эле жаралбастан, ата болуп эле жаралбастан, балким ал Адам атабызга Алла Таала пайгамбарчылыкты дагы берген. Ал деген сөз динди дагы берген. Пайгамбарчылык эмнени алып келет дегенде, биз жогоруда айтып аткан Алла Таалага болгон эмне эң кыска түшүнүгүнө келген, сөздүк маанисине келгенде, моюн сунуу, анан кийин жаза табуу дегенбиз. Туурабы? Анан терминдик маанисине келген учурда улуу жараткандын өзүнүн жалгыздыгына моюн сунуп, анын жалгыз экендигин сөз менен дагы, иш менен дагы эмне кылып берүү, көрсөтүп берүү дегенбиз. Мына ошол Адам алейхисаламга Алла Таала пайгамбарлыкты бергенде, ал өзүнүн урпагына эмне кылды? Улуу жараткандын астында бир дин бар экендигин эмне кылган, окуткан. Бул дин бул кечеги маселе эмес, же болбосо көпчүлүк бул башка философиялык түшүнүк менен айткан учурда, же болбосо кээ бир светтик көз караштагы адамдар бул адамдардын пайда болуусу менен адамдардын жашоосунун агымы менен пайда болгон түшүнүк деп айтышат. Бул чынына келгенде Адам ата менен кошо эле келген эмне түшүнүк болгон. Көрдүңүзбү? Ушул жерде айырмачылык бар. Адам атабыз ушул мыйзам менен келген. Көрдүңүзбү? Эгерде Адам атабызга келген болсо, Адам атабыздан кийинки келген пайгамбарлардын баарысы эмне менен келген? Алар ошол эле мыйзам менен келген. Көрдүңүзбү? Келип туруп, эмне үчүн Адам атабыз менен кийинки пайгамбарлардын ортосунда айырмачылык болот анда десек, ал албетте Алла Тааланын өзүнүн даанышмандуулугунда, же болбосо Алла Тааланын өзүнүн илимине кайтып бара турган маселе бар. Кайсы ал маселе? Ал ошол деги эле Адам атадан таркаган урпактын өзүнүн өсүп жетилүү деңгээли эмне болуш керек болчу? Өз чегине жетиш керек болчу. Эгерде айталык Адам атабызга же Адам атабыздын уулу болуп кеткен Идрис пайгамбарыбызга мына мезгилин кийинки доорго келип түшкөн пайгамбарларга берилгенде китеп берилген болсо, анда ал китепти колдонуу мүмкүнчүлүгү канчалык эле ошол мезгилдин адамдары үчүн. Албетте бул суроону жаратат. Бирок биз пайгамбарларды билебиз, кайсы бирине 10 барак түшүрүлгөн окуудан, кайсы бирине 30 барак түшүрүлгөн. Көрдүңүзбү? 10 барак менен 30 барак эмне жөнүндө сөз кылып атат дегенде, ошол мезгилдеги адамдардын окуу жөндөмүнө, деңгээлине жараша, кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнө жараша. Адамдар окууну, көрсөтмөнү же болбосо деги эле
кайсы бир чекти, мыйзамдык чекти окуп түшүнө алат беле, же ошону кабылдап жашоосуна киргизе алат беле дегенде, жок. Алгачкы доордун адамдары, алар эгер чындап карап көрсөк, Идрис пайгамбар адам атадан урпагынан таркагандардын арасында эң алгачкы териден эмес, кебезден же болбосо пахтадан тигилген кийим кийген киши ошол болгон. Бул эмне үчүн сөз кылат? Албетте адамдар мезгилинде жалаң гана аң уулап, айвандардын терисин алып, ошол теринин үстүнө жаап, анан жашап келишкен. Ошол эле пайгамбарыбыз Идрис алейхиссалам эң алгачкы таразы пайдаланган киши. Эң алгач калем кармаган киши. Эң алгач. Ага чейинки адамдар кантип жашады анда? Ага чейинки адамдар жөн гана мындай жатканда карапайым өзүнүн жашоосу менен жашаган. Бирок дин деген бар, чек деген бар, укук деген бар, милдет деген бар, адал деген бар, арам деген бар деген негизги гана эмне жашоо үчүн зарыл болгон маселелерди эмне кылып кетишкен? Колдонуп келишкен. Негизги жашоо үчүн эң бир жеңил маселелердин же болбосо жеңил чектердин бири катары сен тигинин акысына өтпө, сен бунун акысына өтпө деген негизги маселелер ошол мезгилде болуп колдонулуп келген. Мезгили келип Муса пайгамбардын дооруна келген учурда эмне үчүн Муса пайгамбарыбызга Алла Таала китеп түшүрөт, баракча эмес. Барактан 10-до эмес, 30-до эмес, 60-до эмес, 100-дө эмес, бүтүн китеп түшүрөт. Эмне үчүн? Себеби Муса пайгамбардын доору кечээ эмне фараондун мезгили болот. Фараондун мезгилинде адамдар окууга, түшүнүүгө, кабылдоого, окуган нерсесини окуп тааныган, билген нерсесин ишке ашырууга эмне жөндөмү калыптанган доор болгон. Бул учурда эмне атайын китеп түшүрүлөт. Ошол китеп аркылуу адамдар эмне кылат эми? Биз жогоруда айтып өткөн диндин терминдик маанисине келгендеги өзүнүн эмнесин курат эми? Кудай Таалага болгон мамилесин, адамдарга болгон мамилесин, чөйрөгө болгон мамилесин, укук чектерин, жүрүм-турум, этикалык, эстетикалык, мамилелик чектерди эмне кыла баштайт? Жөнгө сала баштайт. Албетте, биз билгендей эң алгачкы окуу бул Муса алейхиссаламга түшүп, бул Израиль коомун жөнгө мындай жатканда адашкан коомду оң жолго салыш үчүн алардын башкы урпагы катары эмне Иса Муса пайгамбардын ата тегин түбү Ибрайым пайгамбарга барат. Ибрайым пайгамбардан таркап келген киши бул эмне кылат? Ивриттер деп коебуз тарыхта. Бул ивриттердин урпагына кирип, алар азыркы биздин тилибизде айтканда еврейлерди алгачкы асман динине эмне кылат? Окутуп, аларды мындай айтканда Алла Тааладан окулган ыйык китеп Тооратты эмне кылат? Алып келет. Ал Тоорат албетте бул Тоорат ошол биз айтып аткан тепкичтүүлүктүн бир тепкичи болчу. Эмне үчүн дегенде, буга далил андан кийинки келген Иса пайгамбарыбызга келген окуу ошол мурдага келген Тооратты толуктай турган китеп болуп келген. Аны бизги күндө бизди тааныганда азыр бардык эле адамдар айтат, биздин китептер бири жаңы Старый Завет, анан Новый Завет деп айтышат. Аны ал деген сөз эски окуу, анан жаңы окуу деп. Эмне үчүн эски окуу, жаңы окуу деген экөө бир китеп болгон. Ошол бир китепти дагы коомдун деңгээлине жараша Алла Таала субханаллаху таала эмне кылат? Жарымын Муса пайгамбарга берип, анан жарымын Иса пайгамбарыбызга жиберет. Ошондо Иса алейхиссаламга дин берилбептир да. Болгону толуктоо берилген. Тастап атат мурдагы. Мындай айтканда, мурдагы болгон окууну толугураак жеткирип коюу максатында келген. Көрдүңүзбү? Бирок тилекке каршы эмне үчүн анда христианчылык пайда болуп калды деген учурда, бул албетте ошол мезгилде, ошол Иса пайгамбарыбыз келип кеткенден кийинки коомдун көйгөйү болгон бул. Алар мына ошол акыйкат дин катары кармай албастан ага анан кийин эмне ишеним жагынан ага доо кетиргендиктен бул эмне өзүнчө бир түшүнүктүү пайда кылып калды. Ошондуктан биз дайыма айтып келебиз, динибиздеги болгон өзгөчөлүк башка диндерден же болбосо ошол бизге чейинки эки асман динине салыштырмалуу биздин динибиздин өзгөчөлүгү каякта десек, эгерде бизге чейинки дин туткандар, еврейлер болбосун, христиандар болбосун, алар өздөрүнүн гана китебине жалгыздан ишенсе, ислам мусулмандар келип туруп алардын китептеринин баарына ишенет.
эгерде еврейлер менен христиандар өздөрүнө келген пайгамбарды өзүнө гана ишенип башкасын таанып билбесе, а мусулмандар келип баарысын чогуу тааныйт. Караңыз, айырмачылык барбы? Караңыз. Аны менен кошо бул жерде биз түшүнө турган бир маселе, бирок баарыбыз бизди бириктирип турган бир негизги баскычтар бар. Алардын биринчиси жаратуучу бар экендигине, анан жаратуучунун аркасынан келген элчинин бар экендигине, андан элчинин келгенден кийин кыямат күн келип адамдар кайрадан баш көтөрүп турат деген ишеним мына ушул үчөөбүздө тең же ушул үч дүйнөлүк динде тең бар. Бул маселелерди караган учурда бир аз гана ортосунда болгон айырмачылык менен карабаса, бирок негизги принциптери эмне окшош. Ооба. Мына ошентип биз эмне кылсак болот? Жыйынтыктоо катары китептер боюнча устоз чакан эме. Мусулмандар өздөрүнө чейинки, ислам динине чейинки диндердеги китептерди тасыктоо мусулмандарга ишенүүсү важип, парз. Билесизби? Бизге чейинки келген китептерге ишенишибиз парз. Эгерде ошол бизге чейинки болгон китептерди китеп катары болбогон, алар жок эле деп айтып коюунун өзү ыймандан чыгарат. Биз үчүн парз. Аны биз мындайча айтканда өзүбүздүн китебибиз деп эмне кылабыз, аларга ыйман келтиребиз. Бирок ошол кездеги азыркы колдонуудагы болгон китептер жок. Алар себеби дегенде биз азыркы колдонуудагы жүргөн Инжилди, азыркы колдонуудагы колдо турган Тооратты биз ошол мезгилиндеги Муса пайгамбарыбызга түшкөн Тоорат менен Иса пайгамбарыбызга түшкөн Инжил катары тааный албайбыз. Эмне үчүн дегенде бул китептердеги болгон ички маңыздын кол аркылуу, адам колу аркылуу өзгөрүүгө дуушар болгондуктан, адамдын колу аркылуу толуктоолорго жана эмне өзгөртүүлөргө дуушар болгондуктан, бул китептерди биз эмне азыр колдонгон китептердин өзүн биз ыйман келтирген китептер деп айта албайбыз. Устаз, өзгөртүлүп жиберилгендигине кандай биз далил келтиребиз? Өзгөртүлүп келгендигине бүгүнкү күндөгү ошол эле динди тутунган адамдарда болгон жашоонун өзүн далил тутсак болот. Курандын тапсак болобу? Алардынбы? Албетте тапсак болот. Себеби дегенде Алла Таала өтө көп бир ачык аяттарды мен азыр аяттарды эстеп айта албайм, аяттын өзүн, бирок аяттын маанисинде алар өз колдору менен өзгөртүп жазышып коюп туруп, анан кийин бул Алладан келген китеп деп сунушташат деген. Бул эгерде кимдигин Курандын өзүнө кайрылып, акыйкатты ошол жерден табамын деген болсо, анда Курандын ичинде бул ачык жазылган. Бирок биз азыр кайрылып атканда ошол катардагы эле кадимки эме жалпы кат тааныган адамдар үчүн айтып атабыз. Бул тарыхый да акыйкат, бул чыныгы эле биз жашообуздагы көрүп аткан акыйкат ушул. Устаз, дагы бир эме да суроо. Дин деген критерийге жооп бериш үчүн кандай талаптар бар динге? Мисалы биз кайсы бир ошол эле сиз айткан жанагы 3 дин жаратуучудан экендигин же болбосо жаратуучудан эмес экендигин кантип айырмалай алабыз? Ушул 3 диндин ортосундабы? Дин, ошо диндер, акыйкат диндерде. Акыйкат диндер деген учурда биз бардыгын акыйкат дин катары биз эмне кыла алабыз? Үчөөнү тең тааный алабыз. Бирок эгерде биз Куранга кайрылсак, инна дина индаллахи ислам деп не кылган Алла Таала ачык чектеп койгон. Алла астындагы болгон чыныгы дин бул ислам деп. Эмне үчүн? Бул ислам дегендиктен бул өзүмчүлдүктү же болбосо башка бир коомду же кайсы бир башка үммөттүн беделине бир баска түшүрүү эмес, доо кетирүү эмес. Тескерисинче, мына ошол мурдагы келген диндердин ичиндеги камтылган бардык окуулар, бардык баалуулуктар, бардык эрежелер, бардык чектер толукталып, анан кайра сунулгандыктан аларга болгон чакырык. Бизге болгон чакырык эмес, силер азаматсыңар. Силерден башкалар адам эмес деген сөз айткан эмес. Бул жерде мына ошол тигил адамдар дагы толугураак динди тутамын десе, анда ошол өзүнүн дининдегисинин кошуп окшоштуруп, анан бул дин менен эмне Кудай астында эмне ийгиликке жетсе болот деген сөздү айтат.
Чынына келген учурда ошол маани ушул жерде жатат. Биз жогору жакта айтпадыкпы? Улуу жараткандан келген бардык моюнсунуучулуктун жана аны жалгыз деп таануунун аракети жана эмнеси ички мазмуну ушул дин деп айттык элек. Аны биз каяктан таба алабыз? Эгерде жалгыз жаратуучунун өзүнө болгон ишенимди же жалгыз жаратуучуга болгон моюнсунуучулукту ишке ашырган түшүнүк дин болсо, анда мына ошол нерсени азыр биз Буддадан таба алабызбы? Жок. Иудаизмденчи таба албайбыз. Христианчылыктанчы таба албайбыз. Аны биз жападан жалгыз исламдан табабыз. Исламды ошон үчүн Кудай Таала айтып атат эмне? Алланын астында кабыл боло турган дин бир гана ислам деп. Караңыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө көп далилдүү көрүнүштөрдү дагы көрүп келебиз. Себеби дегенде ислам динин кабыл алынган башка улуттун өкүлдөрү же башка диндин өкүлдөрү келген учурда дагы ушул аятты көбүрөөк өздөрүнө таасир катарын не кылышат. Биз Алла дегенде түшүнүшүбүз керек. Алла бул баарыбыз Кудай деген улуу зат. Аны башкалар өзүнчө жашап алган кайсы бир кудайча эмес. Жок, ал акыйкаттагы биз издеген ошол Кудай, Алла. Караңыз. Эгерде Алла айтып туруп, мен астымдагы жападан жалгыз кабыл болгон дин ислам болгон болсо, анда башкалар дагы ошону суроолу өзүнө берип атат. Анда мен эмне үчүн эмне жүрөм бул жакта деп. Качан исламга келгенден кийин ошол эле мурдагы еврей иудаизм дининде жүргөн киши иудаизм ичиндеги окуунун баардыгы исламдын ичинде бар экендигин өзү көрүп отурат. Балким ал эле эмес, ага дагы толукталып, кооздолуп, дагы баардык талаптарга жооп бере турган болуп эмне кылып атат, аны канааттандырып атат. Ошол эле учурда христиан туугандардан кечеги күнү эле арасында поп болуп окуп жүргөн, поп болуп иштеп жүргөн, бир канча жыл илим алгандардан келип туруп, бул акыйкатты эмне кылып атышат? Өздөрү көрүп, жок, биз исламдан гана акыйкатты таба алат экенбиз деп. Бул диндердин таржымалындагы устаз айрым бир адамдар айтат да, мисалы христиан дининде жана сиз айткандай эле, бул диндердеги бар нерсе деле исламда болуп атпайбы депчи. Демек бул мисалды биз мындай чакан айтканда 5-чи, 6-чы, 7-чи класстын китебинде эле бир салыштырсак болот экен. Мисалы 8-чи класстын китебинде келтирген формула 10-чу класстын китебинде деле кайра келет. Ооба. Бул китеп дегени тастыктап атат, болгону бул толук жооп берип атат. Толукталып, ошол жаш өзгөчөлүккө, ошол деңгээлге жараша талапка эмне кылып коет, жооп берип келет. 10-чу класстын китеби. Эмче дегенде 8-чи класстагы китеп 10-чу класстагы балдар үчүн бул эмнеге айланып калат? Жеңил бир мындай айтканда эрмектей турган нерсеге айланып калат. Жоопкерчиликти ашырыш үчүн ал жерге эмне кылыш керек болгон? Дагы кененирээк болгон, дагы оорураак болгон тапшырмаларды эмне кылып келиш керек? Өзүнө алып келиш керек. Мына ошондой эле сиз туура айттыңыз, диндерди эзелден эле келген учурда биз карап көрсөк, пайгамбарлар тарыхында пайгамбарлардын өздөрүнүн бул окууну өз коомдоруна жеткирүүдө бир пайгамбардын окуусу менен экинчи пайгамбардын, экинчи мезгилдин пайгамбарындагы болгон окуу сөзсүз бир демкеси менен айырмаланган. Кайсы жагынан дегенде, кайсы бир милдетти же кайсы бир жоопкерчиликти же кайсы бир мыйзамды алып келип толуктоо менен. Көрдүңүзбү? Мына ошентип адамзат коомчулугу эмне болуп деген барып бышылып жеткен. Бирок ошолордун ичинде светтик көз карашта динге кандай маани берет, кандай аныктама берет. Алардын ушундан биз түшүнсөк болот. Ал айтып атат, бул адамзат баласы бири-бирине мурастап келген нерселердин эң эскиси дейт. Мурастан өткөн нерсе. Мурастап келген нерселердин эң эскиси. Аны менен кошо бул үммөттөрдүн же болбосо кайсы бир коомдордун жашоосундагы бир мезгилдин кесиги, бир тепкичи. Айтайлык, бул Ибраим пайгамбардын доорунда болгондагы Ибраим, Авраам өзүнчө бир мезгилде куруп, аны өзүнчө бир түшүнүктүү адамдарына өзү сунуп, ошол мезгилде пайда болуп калган түшүнүк. Себеби дегенде ошол Авраамга окшой эле бул жакта Будда дагы ошол эле нерсени кылган деген тыянакка келишет. Көрдүңүзбү? Ошол кезде суроолорго жооп берип турган бир түзүм. Мен жогору жакта айтпадым беле? Ар ким бул динди тутунгандагы буга аныктама бере берген, тутунбагандагы аныктама бере берген.
динди сүйгөн дагы, жакшы көргөн деле аныктама берген, динге каршы болгон деле аныктама берген. Эми ошол учурда эми ар ким өзүнчө эмне кылыш керек, өзүн ким кандай аныктаманы кабыл алгандыгын өзү эмне кылыш керек, аныкташ керек. Ошентип бул светтик көз караштагы динге болгон аныктама адамзат коомунун, адамзат урпагынын мурастап келген нерселердин ичиндеги эң байыркысы жана кайсы бир адамдардын жашап өткөн, кайсы бир коомдун жашап өткөн мезгилдик доор деп аныктаса, мына ошол нерсени акыркы мезгилге келип туруп булар эмне кылды? Адамдарда болгон акылдык мүмкүнчүлүктөрдүн артыкчылыгын көбүрөөк эмне кылып койгон? Басым жасап койгон. Адамдардагы болгон акылдык мүмкүнчүлүктөр кенен болгондуктан анда адам динге муктаж эмес деген эмнеге өтүп кеткен булар. Кадамга барып алган. Ошол кезде дин бүгүн биздин суроолорубузга жооп бере албайт деген түшүнүк. Ал деген сөз адамдын акылы өзү жетет, динсиз эле. Андай көрсөтмөлөрдүн бизге кереги жок. Деген түшүнүк. Биз өзүбүз билебиз каяка басканды. Биз эмне кылабыз, өзүбүз чечебиз деген. Бул албетте бул коомдук саясий жана баягы мындайча айтканда жашоонун бардык тармактарына өзүнүн тийгизген таасиринен адамдын өзүнүн саясий жана эмне маданий жактагы болгон өнүгүүсүнүн таасири ошол деңгээлге жеткизилди да. Биз билебиз дегенге өттүк. Чынына келген учурда биз эмнени билебиз? Биз билишибиз мүмкүн кантип үй салганды, кантип саясат курганды, же кантип дагы бир башка бир иштерди кылышыбыз мүмкүн. Бирок инсандын өзүнүн башкы негизги эмнелери бар да, маселелери бар. Дин өзү айтып кеткен. Ал эми дегенде инсандын башталышы бар, анын бүтүшү бар. Туурабы? Бүткөндөн кийин анын дагы эмне? Кийинки жашоосу бар. Акырет жашоосу бар. Бул диндик жашоо мындайча айтканда узагыраак, мындайча айтканда жөнөкөй бир философиялык же светтик талдамага караганда, аныктамага караганда. Ошондуктан биз билсек болот, бул жерде дин дегенде биз адамдар чочуп карай турган нерсе эмес. Дин дегенде тескерисинче адамдар үчүн, коом үчүн бул пайдалуу болгон эмнелердин көз караштарынын бири. Рахмат устаз, Аллах разы болсун. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна келип атат. Биз айыл ислам динине кире элекпиз. Жок, кире элекпиз. Буюрса алды дагы берүүлөрүбүздө ушул ислам дини тууралуу дагы кенен маек курсак болот да. Албетте буюрса жакшы болмок. Себеби дегенде бул жалпы эле телеберүүнү, телепрограмманы уюштуруудагы максат эмне дегенде, бул максат элибизге кайсы бир туура көз карашты же болбосо туура түшүнүктү, туура тарбияны жеткизүү. Быйыл пайгамбарыбыздын бизге калтырып кеткен аманаты эмне эле дегенде, аманаты бул эмне ошол туура багытта кылып өткөрүп берүү. Ага мамлекетибиздин акыркы мына 14-жылдан тартып кылган маани берип, буга атайын концепция кабыл алып, атайын туура дин көз караштык калыптанышын ишке ашыруу үчүн канчалаган эмнелер, иш-чаралар өткөрүлүп атат. Максаты эмне дегенде, максаты ушундай берүүлөр аркылуу биз элибизге туура эмнени бир маалыматты калыптандыруучу түшүнүктөрдү берсек бул туура болот. Рахмат устаз, Аллах разы болсун. Биздин студияга келип ушундай дин деген тема тууралуу жакшы маек куруп бердиңиз. Мен ойлойм, ушу биздин телекөрүүчүлөр дагы биздин маектен пайдалуу бир маалымат алышты деп. Аллах разы болсун устаз. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүн муфтият минбары берүүсүндө дин деген эмне деген суроого жооп алууга күбө болдуңуздар. Бүгүн бизде конокто Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынан Азирети муфтийдин орун басары Эргешев Аким Ажи устазыбыз келип, бүгүн биздин темабызда чакан маек куруп берди. Албетте биз ислам динине кирген жокпуз. Ислам дини бир өзүнчө бир чоң түзүм, өзүнчө бир чоң маселе. Ал ислам динин ачып берүү үчүн бүгүн биз буюрса келерки эфирлерде биз колдон келишинче аракет кылабыз. Биздин жашоодо дагы максатыбыз ошол да. Биз өзүбүздүн динибизди билсек, динибизди тапсак, динибизди толук түшүнсөк, албетте Аллах Тааланын бизге жардам болот деген терең ишенич менен биз бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Эскертип кетчү
жагдай, ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин Аян телеканалынын ар бир дүйшөмбү күнкү эфирлеринен кечки саат 7-ден 8-ге чейинки аралыкта муфтият минбары белгилүү бир теманын алкагында атайын муфтият деп эсептелген ушул расмий жооп алып берүүгө багытталган берүүнү сиздердин назарыңыздарда сунуштайт. Ал эми фых, ибадат маселеси боюнча өзүлөрүнүн каалаган сурооңуздарга жума күнү шарият деген телеберүүдөн жооп алсаңыздар болот. Албетте биз дагы бул берүүдө жооп бергенге аракет кылабыз, бирок убакыт кыскараак бөлүнөт бул маселеге. Эмки эфирден көрүшкөнгө чейин Аллах таалам баарыбызды сак саламат кылсын. Ассаламу алейкум. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.